груз 200 болуп калат. Адам бул жакта канчалык көбөйгөн сайын баягы ар кандай проблемаларды көбөйөт экен да. Груз 200 боюнча биз Аксы коому өзүбүз Кыргызстанга мекенибизге өзүбүз жөнөтөбүз. Өкмөт тарабынан да жардам болобу? Эйджи лига деген бул жерде спорт тармагы бар. Москванын ичинде волейбол, футбол жана башка оюндарды өткөрүп келет. Ал акчаны Кыргызстандан деле алса болот. Кыргызстандагы адрестерин бардыгын беребиз. Ошол жерден эле 80 000 сом эсебинде Кыргызстандан алса болот. Айыл өкмөтү десең, тик айыл өкмөтү эле деп түшүнө алышат элдер. Мамлекет тарабынан төлөнүп атса, биз эмнеге чогултабыз деген. Биз тарабыбызда акындарыбыз бар экенин эл билди. Биз тарабыбызда бир тамадаларыбыз бар экенин, мыкты ырчыларыбыз бар экенин дагы бир элибизге аз да болсо мындай көрсөтө алдык деп ойлойм да. Урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, буга чейин сиздер менен Москвадагы миграцияда жүргөн жердештерибизге өзүнүн кызматын көрсөтүп келе жаткан жеке инсандар, ошондой эле уюмдар менен тааныштырып келе жатам. Бүгүн дагы сиздердин алдыңыздарга алып чыга турган менин коногум бар. Ал Аксы коомунун жетекчиси Мирлан Жолдубаев менен бирге бүгүнкү күндө мигранттар өлкөгө кандай салымын кошуп атат, ошол туурасында чогуу сурап билебиз. Саламатсызбы? Өзүңүз жөнүндө биздин көрүүчүлөргө айтып, тааныштырып кетсеңиз. Саламатсыңарбы? Урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Биринчиден өзүмдү тааныштырып кетсем, атым Мирлан, фамилиям Жолдубаев. Аксы районунун Каражыгач айыл өкмөтүндө 80-жылы төрөлгөм. Акыркы 20 жылда эмгектенип, ушул Россия жергесинде жеке ишкер болуп эмгектенип жүрөм. Бул жерде баягы Кудайдын буйругу дейт, 5 баланын атасымын. Негизи эле коомдук уюмдар кандайча иш алып барат, жетекчиси кандай шайланат? Аябай жакшы суроо болду. Коом бул эл менен коом болобуз да. Аксы биримдиги коому жөнүндө бир аз маалымат бере кетсем, Аксы биримдиги коому 2022 жыл быйыл 11 жыл болот түзүлгөнүнө. 2011 жылы июль айында ушул жердеги биздин патриот жигиттерибиздин артынан түзүлгөн. Ошол кезде Өмүрзаков Бактияр экөөбүз жетекчи болуп, андан кийин Кадырбеков Нариман экөөбүз жетектеп келди. Андан кийин Чотонов Шамшар акыркы 3 жылда жетектеп, 2021 жылдын декабрь айында ишин өткөзүп берген. Ушул 3 ай болду окшойт. Мен Аксы коомуна жетекчи болуп, төрага болуп калганыма. Коомдун негизги максаты элдин ынтымагы. Аксы биримдиги коомунун бирден бир миссиясы деп айтсам болот, бул ынтымак. Ынтымак болгон жерде ар кандай жакшы иш-чараларды өткөрсөк болот, жакшы жетишкендиктерге умтулсак болот да. Бизде коомубузда 12 айыл өкмөт бар. 11 айыл өкмөт, 12-нчиси Кербен шаары. Ушул 12 айыл өкмөттүн өкүлдөрүнө ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып дагы бир терең ыраазычылык билдирип кетем. Эмнеге дегенде, кандай гана иш-чара болбосун, бул акча маселесине келет. Акча маселеси биз кандай гана иш-чара өткөрбөйлү, 12 айыл өкмөттүн өкүлдөрү менен кеңешип, ортодон чечишип, ошонун аркасында мындайча айтканда элден каражат топтолду кайра элге беребиз да. Эми чейинки кылып аткан иштер боюнча айта кетсем, 2021 жылды кыскача маалымат бере кетейин. Буга чейин биздин төрагабыз Чотонов Шамшар ал убакта жетектеп турган. Былтыр 2021 жылы бизде груз 200 болуп калат.
адам бул жакта канчалык көбөйгөн сайын баягы ар кандай проблемаларды көбөйөт экен да. Груздуу эсте боюнча биз Аксы коому өзүбүз Кыргызстанга мекенибизге өзү жөнөтөбүз. Былтыркы жылдын эсебинен 1.978.000 акча элден жардам берилген только Груздвестиге. Бизге кайрылуулар былтыр аябай көп болгон. Ооруларыбызга где-то бир 3 миллиондун тегерегинде жардам бердик да. Жардамга муктаж болгондорго. Бул жерде Москванын өзүндө дагы кандай гана биздин жарандарыбыз бир ушундай иштерге түшүп калса, ар дайым жардам берип, элчилик менен жардам берип келебиз. Аксы биримдиги коомунда 2 машинебиз бар. Арендага берилет. Ошодон түшкөн акчаны кайра эле кайрымдуулук кылып, ушул элибизге жардам берип келебиз. Ал машина элдин акчасына алынган машина. Ал машинаны 12 айлык өкмөт ортодон акча чыгарып, алып, ушундай бир жакшылыктарга жумшап, биздин ушул кайрымдуулуктарга жумшап келебиз. Азыр дагы фондубузда ушу 2 машинадан дагы сырткары 150.000 тегерегинде мактайлы акчалар бар да. Биз бир гана муктаждыктарды эмес, биз спорт тармагын карайбыз. Аксынын намысын коргогон биздин волейболчу жигиттерибиз бар, футболчу жигиттерибиз бар. Былтыр жетишкендиктери биздин кыздар командасы биринчиликке чыккан KG лигада. Бул жерде райондор аралык оюндар болот. Күрөшчүлөрүбүз барып, өзүм жетектеп барып келгем. Казан шаарында. Аксы районунан 2 жигитибиз барып, жакшы байгелүү орундарга ээ болуп келишти. Волейболисттерибиз бир гана Москвада эле эмес, башка шаарларга да барып, Аксынын намысын коргоп, Аксы командасынын атынан ойноп жүрүшөт. Былтыр Новосибирскийде болгон чоң оюнда 2-нчи орунду алышып, бир автомобиль утуп келишти биздин спортчуларыбыз. Анан дагы айта кетчү нерсе, бул жерде жеке ишкерлерибизден дагы көп кошумчалар болот. Кандай гана бизде чоң иш-чаралар болбосун, алар менен да биргеликте көп иш-чараларды алып барабыз. KG лига деген бул жерде спорт тармагы бар. Ошол Кыргызстандын ичиндеги райондор, Москванын ичинде волейбол, футбол жана башка оюндарын өткөрүп келет. Ана жана Груздвести дегенде өкмөт тарабынан да жардам болобу же? Өкмөт тарабынан, эл тарабынан алып кетилеби? Бул 2021 жылдын апрелине чейин элден топ-топ жөнөтчүбүз. Былтыркы апрель айында президентибиз Садыр Нуркожоевдун жарлыгына ылайык мамлекет тарабынан азыр 70.000 рубль бөлүнөт. 70.000 рубльдун да бул жерде ала турган, эгер жакын дары болсо, бир тууганы же баласы же ата-энеси болсо, бул жерден ала алат. Эгер через мисалы эки бир тууган болуп калса да аны ала албайт. Кыргызстандан неме керек? Доверенность керек. Ошон үчүн бул жерде ошол айыл өкмөт эле өздөрү каржылап жөнөтүп коюп атат. Бизде азыр бул быйылкы жылда Груздвестиге акча топтолмой жок. Ар бир айыл өкмөт, кайсы айыл өкмөттөн гана кандай гана иш болбосун, ошол Груздвести боюнча ошол айыл өкмөт каржылап жөнөтүп коюп атат. Биз коом тарабынан силер элчиликке кайрылбайсыңар? Элчиликке документи болгон учурда гана кайрылабыз. Ал акчаны Кыргызстандан деле алса болот. Кыргызстандагы адрестерин бардыгын беребиз. Ошол жерден эле 80.000 сом эсебинде Кыргызстандан алса болот. Болгон биз фондубуздан 5.000 бөлүнөт. Кандай гана бизде жамандык жакшы иштер болбосун, бул коомдун лично фонддун эсебинен. Калганын ошол айыл өкмөт өзү көтөрөт. Бир сөз менен айтканда, айыл өкмөтпү же бул коомдук уюм? Айыл өкмөт. Азыр бетин арыгызың го, кайсыган айыл өкмөттү айтпайлы. Мисалы Ак Суу деп койсок, Ак Суу айыл өкмөтүнөн бир Груздвести болуп калса, Ак Суу айыл өкмөтү гана ошону топтоп берип коет. Ошол жөнөтө турган акчасы. Ошо Россиядагы балдары да, Ооба, ушул жерде эмгектеп жүргөн. Айыл өкмөтү десең, тиги айыл өкмөт деп эле түшүнө алышат элдер. Айыл өкмөт деп биз бул жерде ушундай бир
неме болуп калганбыз да. Кайсы айыл өкмөттөн эгер каза боло турган болсо, ошол кайсы айыл өкмөттөн ошол жарандар биякта иштеп аткан. Иңктен жүргөн жарандар эле өздөрү неме болуп коюп атат. Мунун бирден бир себеби былтыр ушул жарлык чыккандан кийин элдерде сөз көбөйүп кетти да. Мамлекет тарабынан төлөнүп атса, биз эмнеге чогултабыз деген. Ал акчасын биринчилерден болуп былтыр биз аксы коом алганбыз. Ушу бейилчиликтен. Болгону бул жерде бизде эч кимиси жок болсо. Эч кимиси жок болсо, же российский паспорт болсо, аларга эч нерсе ала албайбыз. Ал жагын да караш керек да. Анан экинчиден ал акчаны алса болот. Болгону бизде бул жактагы кандай гана болгон кабар ушул күнү эле Кыргызстанга жетип калып калат. Кыргызстанда эл күтүп калып атат. Аны алыш үчүн дагы кээде убакыт болуп калат да. Убакыт нарынан эле биз Кыргызстандан эле баардыгын алгыла деп Кыргызстандагы адрестерин, Кыргызстандагы МИДтен, Оштон, Бишкектен алса болот. Ушул эле акчаны. Ошондой чечим кылып, ошондой колубуздан келген жардам берип атабыз. Биякта күттүрбөй эле. Биякта күттүрбөйбүз. Жөнөтүп эткенсиңер да, акча чогултуп туруп. Биз коом эч ким мындай чуркатпайбыз. Бизге паспортун эле берет. Документациянын баардыгыбыз өзүбүз жазап, жөнөтүп, сопровождениянын баардыгын өзүбүз мойнубузга. Аксы коомунун бир иштеп аткан составы жөнүндө да бир маалымат берип коеюн. Аксы биримдеги коому 11 жыл болду быйыл. Ошо 11 жылдын ичинде азыркы учурда 2022 жылы 12 айыл өкмөтүнүн өкүлдөрү, 12 башчыбыз бар, айыл башчылары. Төраганын 2 замы бар. Бизде МЧС деген бөлүм бар. Уруздвести улову, кандай жамандык, жакшылык, бир чрезвычайный ситуациялар болсо, ошол жигитибиз ошол жерде өз кызматын кылат. Анан спорт комитет бар. Спорт комитетибиз спорт тармагын карайт. Бизде кандай гана оюндар болбосун, бардык пландарды өздөрү алдыга алып келип, биз менен кеңешип, кандай өткөрсөк, кандай жакшы деңгээлде болот. Анан кийин аксы таланттары жөнүндө да кичине маалымат берип кетейин. Биздин аксыда таланттуу жигиттерибиз, кыздарыбыз аябай көп, эжелерибиз. Аксы таланттары ушул акыркы 3 айдын ичинде эле аксы кечеси деп жаңы жылдын астында аябай жакшы бир чоң деңгээлде концерт коюп беришти. Кече 12 февралда Сезим ыргактар аттуу аксы таланттарынын 2 концертин дагы бардыгыбыз чогуу барып ошол жерде күбө болдук. Аябай бир чоң деңгээлде өттү десем болот. Биздин арабызда акындарыбыз бар экенин эл билди. Биздин арабызда бир тамадаларыбыз бар экенин, мыкты ырчыларыбыз бар экенин дагы бир элибизге аз да болсо мындай көрсөтө алдык деп ойлойм да. Анан аксакалдар комитети боюнча дагы бул жерде аксакалдардын өздөрүнүн ынтымагы бар. Аксакалдар комитетинин төрагасы бар. Кандай гана бизде орчундуу маселелер болсо, аксакалдар менен да кайрылышып, алар менен дагы бир чечимге келебиз. Бул жерде былтыртан бери бир демилге көтөрүп келип, быйыл аксы биримдеги коомунун юридикалык кеңеш берүү бөлүмү ачылган бизде. Бизден жок дегенде телефон аркылуу бир сурап билип алса болот. Кандай гана бекер кызмат. Бизде ушул 2 аксакал жакында эле дайындалды. 2 айдын жүзү болду. 2 айдын ичинде дагы бир 10дон ашык судебный иштерге катышып, колунан келген жардамын аксы элине берип келип атат. Анан дагы бул жерде айтып кетсек, көп эле жигиттерибиз такси кызматында иштешет. Такси кызматынын өзүнчө бир ынтымагы бар. Аксы такси жамаатынын өзүнүн фонду бар. Бизде кандай гана бир ДТПга бир попал болуп калбасын, тушар болуп, эми муктаждык ар кандай нерсе менен келип калат экен. Биз ошол адамдын машинесин оңдотуп бергенге, кайра ишке чыгарып, тезирээк чыгарып, ордуна салып койгонго жөнүндө коом тарабынан, элчилик тарабынан көп эле жардамдар болот да. Булдун баардыгын мен ынтымак деп билем да. Биздин ынтымагыбыз бар үчүн ушундай бир жакшы нерселерди аткарып атабыз. Мындан аркы дагы ынтымак менен көп нерсеге жетишебиз деген терең оюм бар, үмүтүм бар. Башка областьтардан да ушундай коомдук уюмдар бар да,
Алар менен да биргелешип бир маселелерди чечип турасыңарбы? Башка коомдор менен биздин бардык Башка областтардын негизи эле Кыргызстан боюнча кандай гана коом болбосун, биз бардыгы менен ынтымакта иштешкенге аракет кылабыз, иштешип деле келебиз. Мисалы Кыргыз биримдигине 47 коом болсо, арасында аксы коому да бар. Ошонун ичинде кандай гана майрамдык кечелер болбосун, кандай гана чоң бир кандай десем конференциялар болбосун, бири-бирибизге мындай бир жол көрсөтүү, обмен опыт деп коткан орустун бир сөз менен айтканда, ошондой бири-бирибиз колдоо көрсөтүп келишет. Кудай кааласа мындан ары дагы кандай гана коом болбосун, биз түздөн түз бардыгын сыйлап кызматташып келебиз. Ушу карап турсак, ушу өзүбүз мигранттар өзүбүздү өзүбүз колдоп эле, өзүбүздү өзүбүз бутубузга тургузуп эле, жада калса Кыргызстандагы ошо өкмөт жасай турган иштерди деле кээ бирлерин жасап коюп атышат да мигранттар. Ошо менин оюмда ушу мигранттар үчүн өкмөт өзүнчө бир сыйлык ойлоп таап, атын атаса куту сүйнөт болуп, атын атап турса деле болот турган деңгээлге келип калды да. Туура айттыңыз, потому что эмнеге дегенде бул коомдор кайрылганда коомдон жардам көрүп атат да, элдер результат көрүп атат. Мисалы коомдордун мисалы биздин 12 айыл өкмөттөрү былтыркы айыл өкмөттөрүнүн ичинде балдар ошол жердеги биздин активист балдар уюшуп фонд ачышып спорт залдар салышып атат, айылдарына көпүрөлөрүн, мечиттерин салышып атат. Көп айта берсечи. Мунун бардыгын эл кылып атат. Ушинтип баягы талаада 5-10 сом табам деп чындыгында элдин баары бияка иштейбиз деп келген. Ошол нерсенин аркасынан көп нерсе, мага деле чынын айтканда кайрылуулар көп азыр ушул учурда. Бирок бардыгын убагы келгенде Кудай кааласа жардам беребиз деген үмүтүм бар. Ошол азыр биздин больницаларга какой-то бир аппараттар керек болуп калат. Ошол бир айыл өкмөткө оор түшүп калат. Аксы коом үчүн алып берсек, мисалы эми баягы көпчүлүк менен көп нерсе бүтүп, былтыркы Баткен маселесинде деле бизден 780 000 рубль топтолуп жардам берилген да. Аксы коомдон. Муну алып барып биздин төрагабыз зам менен тапшырып келишкен Баткенге. Мисалы былтыркы аксы жеринде биздин Ак Жол айыл өкмөтүнө сел келип, канча деген үйлөрдү сел алып, кандай бир немушулар болду. Ушу Жаң Жол айыл өкмөтүнө да бар ошол нерсечи. Ал ар бир үйлгө бирден 160 000 сом акча топтолуп, ар бир үй бүлөгө барып, ошол өзүбүз жигиттер ошол жерде төрага баш болуп барып, беришип, тапшырып келет да. Биз талаада жүрсөк дагы, биздин жүрөгүбүз аксыда кандай гана нерсе болбосун, Кыргызстан ичинде, аксынын ичинде биз тараптан ар дайым жардам берилип келет. Эми анын багы айта берсе көп чындайдачы. Аксы коому ага чейин дагы азыр айыл өкмөттөрдүн арасынан терилип айтылбагандары көп. Бирок алардын ичинде сурап көрсөң, бир быйыл Кудай кааласа ар бир айыл өкмөт жылдын аягында өздөрү отчет кылса, ошону Кудай кааласа элге бир эл көрсүнгө эмес, элдин кылган иштин бир мындай бир чоң форматта чыгарып бир отчет берели деген быйыл жыл жыйынтыгы бар. Кудай кааласа 12 айыл өкмөттүн кайсы айыл өкмөт аксыда эмне жумуштарды аткарды. Бу дагы болсо элибизге бир болгон бир мындай бир ынтымакка чакырат деген бир оюмда. Бул элдердин акчасы да ар бир тыйын, элдин тыйыны. Анан ошол каяка кетип атат, ал Кыргызстанга барганда кандай жумшалып атат, силерде кандай чогулуп каяка жөнөтүп атасыңар, ал боюнча кимдер тескеп турат? Аксы коомунун бухгалтери бар. Бухгалтериңар да бар. Биздин фонд полный бардык ушул акча каражат деген нерсенин бардыгы бухгалтерде турат. Бухгалтер ай сайын машинадан канча акча түштү, кимге канча акча кетти, 12 айыл өкмөткө отчет берилет. 12 айыл өкмөт өзүнүн айыл өкмөттөрүнө отчет берилет. Биз отчет берилет, ай сайын отчет берилет. Анан мондай жеке кайрылууларга, муктаждарга, же оорулар, кандай гана себеп менен бизге кайрылуу болуп, ушундай бир жардамга муктаж адамдарга
ошол кайрылууга аты жөнүн жазып толугураак маалыматы менен коомчулукка чыгарып Сбер картабыз ушу жигиттер бирөөнүн Сбер картасын коюп эле таштап ошонун аркасынан акча чогулат. Чогулуп бүтөрү менен счетту жабып өткөрүп берип аны кичине видео фиксация кылып коюшат, эми баягы отчет элдин акчасы. Ошондой эле форматта кетет, айылга деле жөнөтсөк деле айылга жеттерин сүрөткө тартып же видеого тартып кайра коомчулугубузга мына акчаңар жетти, мынча акча болду, мына эзине ушу ыраазычылыгын алып, андай чынын айтсам аябай эле көп. Бизге жума ай сайын 2-ден 3-төн болуп турат. Орто эсепте бир 80 миң, 50 миң, 100 миңдин арасында топтолгондо дагы ушу элдин аркасынан 3-4 адамга ай сайын эле жардам берип келебиз. Коомдун мүчөлөрү, мисалы, силер баш болуп, ошо бухгалтер баары эч кандай айлык акысыз жок эле иштейт да. Жайлык. Коомдо эч ким айлык албайт. Коомдо баа чыныгы патриотмун, баа жүрөгүндө бир атамекенге деген бир жүрөгүндө бир оту бар адам гана иштейт деп ойлойм. Бирок мунун көйгөйү аябай көп да, баш оорутмасы да көп. Баш оорутмасы да бар. Бардыгына чыдаш керек. Бардык эле нерсе Москвада бир күндө курулбаган деп айтат. Бардык нерсени сабырлык менен, бир ынтымак менен чечкенге аракет кылабыз. Бизде деле талаш тартыш болот ортодо. Болгону ушул кандай гана биз кимге гана жардам бербейли. Алла ыраазы ушул үчүн деп эле баягы мындай көп деле коомчулукка чыгарбайбыз да. 24 адам азыр коомдо иштейт. 12 ал өкүлдөрү. Анан берки тармактарда 12 адамыбыз бар. Ар ким өз ишибизди кылган үчүн бир адамга анча мындай жүк болбойт да. Мисалы МЧС өзүнүн ишин кылат, таланттар өзүнүн ишин, спорт комитети өзүнүн ишин кылган үчүн биз ушул жигиттерибизге чоң рахмат айтышыбыз керек да. Баягы мигрант болуп талаада жүрсө дагы биздин анча-мынча ак үйдө турган депутаттарга караганда ушуларга таазим этиш керек кыргыз эли. Биздин мен мындан бир жыл мурун убактылуу президент болуп турганда Талант Мамытовго ушу сурооду бердим эле. Эмне үчүн келсе баягы эле 4 адам аттуу баштын баарын чакырып эле жолугуш кылып кете бербей, эл менен жолугуп, жок дегенде 6 айда бир келип, Кыргыздын ушул 30 жыл эгемендүүлүк болсо, 30 жылдагы Кыргызстандагы экономикалык балансты кармап турган мигранттардын акчасы болуп эсептелет да, муну элдин баары эле билет. Ушуларга дагы бир көңүл бөлүп койсоңуз, түздөн түз жолугуп койсоңуз деп мен өзүм сурандым эле. Тилекке каршы андай болбоду. Ким ушундай жолугушууларга кирсек, мисалы кече деле жолугушуу болду Талант Мамытов менен. Ушул жерде 47 коом болсо, 7 адамга бериптир место, эми 7 адамга уруксат депчи. Калгандарыбыз мындай унчуккан деле жокпуз, эми ал боюнча бир талашып тартыша турган нерсе жок. Ушу 7 адамга өзүңөрдүн үнүңөрдү коштуңарбы, айттыңарбы, буну айта бар деп? 7 адам боюнча биз bundan bir gün murun бардык суроолорду тактап, общий жазуу түрүндө тапшырып, анан ОЗЭКде берип, акырын жазуу түрүндө калтырганга биз сунуш кылганбыз. Бардыгын берип эле келишти. Бул жерде суроо берилген эмес, кептин бардыгы ошол аткарылышта. Ушул эле берилген суроолорду мен мындан 1 жыл мурун ушул Талант Мамытов, Турдун Маматович келгенде лично мен барып ушул жерден ушул да суроолор бергем. Эми бул жерде азыр миграция маселеси, груз вести маселеси, дагы азыр мына бир акыркы 2 айдын ичинде кичине оорлошуп кетти. Тиги отпечатка пальцевтан өткүлө, тиягына орсо очередь, бул жагына орсо очередь. Ошолордун кандай гана чечилишине биздин мамлекет башчыбыз көзөмөлүн алып турса эле, бул жагы Кудай кааласа баягы элдер биз ар дайым мындай кризисте же бир немеде жашап көнүп калганбыз да, кыргыз эличи. Бизге кризис болбойт. Биз көп нерсени жеңген калыппыз. 30 жылдын ичинде кризис болуп жүрүп, азыр деле анча-мынча мамлекетке караганда жакшы эле жашайбыз. Баарына шүгүр кылышыбыз керек. Жакшы ниет менен алдыга ынтыла берсек, Кудай кааласа көп нерсеге жетишип эле келип атабыз.
Коомдук уюмдардын, Аксы коомунун уюмунун алдыда кандай пландарыңар бар? Быйылкы жылдын алдыңкы пландарын биз жыл башында даталуу күндөрдү ар дайым белгилеп келебиз. Былтыр шартка байланыштуу мына пандемиянын аркасынан баягы элдер көчөгө чыга албай калган аркасынан өтпөй калган. Быйыл эми тынч болуп турса эле бардыгы өткөрөбүз, Кудай кааласа. Эгемендүүлүк күнүн май майрамындагы бир анан быйыл ушул убакыттан пайдаланып айтып кетишим керек. Быйыл Аксы окуясына 20 жыл болот. Биздин элчиликте мамлекеттик деңгээлде өтөт. Бул мамлекетте өткөрөт. Алардын иш-чарасы биз аны менен кеңешип 17 март күнү саат 11-де өтө турган болгон. Кудай кааласа, биз азыр пландар бар. Ошол күнү эле Аксы коомундагы башка коомдорду чакырып, биздин аксакалдарды чакырып, биздин патриот жигиттерибизди чакырып, ошол жерде Аксы коомунун Аксы окуясынын 20 жылдык эскерүү кечесин өткөрүп, бул деген бирден бир кыргыз эгемендүүлүк болгондон бери бир революциянын башы болгон элдер жөндөн жөн көчөгө бир талап кылып чыкпаган. Мамлекеттик кландардын аркасынан, мамлекеттик башкаруулардын аркасынан, мунун аркасынан биздин жерлерибиз башка мамлекеттерге өткөрүлгөнүн аркасынан эл чыкканда элди аткып, ушундай бир азыр Кыргыз Республикасында дагы 17 март официально Аксы окуясын эскерүү күнү болуп эсептелип келет. 12 жылдан бери. Быйыл Кудай кааласа 20 жылдык даталуу күн экен. Москвада дагы бир эл жерибизге, кыргыз бир патриотторуна бир тарыхты эстетип коюшка мындай бир эскерүү кечесине Кудай кааласа өткөрөбүз деген чоң пландарыбыз бар. Урматтуу мекендештер, бир гана Москва жергесинде эмес, негизи эле чет жерде эмгектеп жүргөн биздин кыргыз жердештерибизге кайрылып кетер элем. Кандай гана нерсе болбосун, биз кыргыз эли деп, кыргыз жерим деп, ата мекен деп жүрөгүбүз согот. 20 жылдан бери таланда эмгектенип ушул Россия жергесинде жүрсөм, ошонун бир 15% болсо дагы бир эл үчүн деп, элдин аркасынан бир элдин жүгүн көтөрүп жүрөм. Ар дайым талашканыбыз сый болсун, заманыбыз тынч болсун, биримдигибиз бекем болсун, ар дайым жакшылыктарда жолугалы. Чоң рахмат, Мирлан мырза. Элден жардамыңыздарды аябай дагы эмгектенип жүрөрүңүздөр. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайм. Рахмат, сизге дагы ар дайым жакшылыктарда жолугайлы. Урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, эгер менин каналыма каттала элек болсоңуз, сөзсүз катталып коюңуз. Алдыда дагы кызыктуу маектерди сунуштамакчымын. Ал эми мен сиздер менен коштошпойм, алдыда дагы кийинки видеодон көрүшөбүз.